Келбети өрөй учурган наристенин операциядан кийинки жүзүн көрсөтүштү. Тасмада көрүнүп тургандай кыздын чекесиндеги операция жасалган бөлүгү кадимкидей аппак болуп калган. Ал эми кызын көтөргөн ээси кубанычын жашыра албай турган учуру. Интернет колдонуучулар Бэтмендин маскасын кийген деп атап жүргөн акшылык бөөктүн бетиндеги калдын бир бөлүгү алынды. Бул тууралуу наристенин апасы Кэрол Феннер өзүнүн Instagram баракчасына жазып видео жүктөдү. Эске салсак, флоридалык 35 жаштагы Кэрол Феннер аттуу келин ушул жылдын март айында кыздуу болгон. Дарыгерлер ымыркай төрөлгөндө бетин жарымы жартылай каптап турган каратакты көрүп, тери рагы деп божомолдошкон. Бирок кийин анализдери жакшы чыгып, сейрек кездеше турган кал деген диагноз коюлган. Кийин анын ата-энеси кызын дарылап бере турган мыкты дарыгерлер Россияда бар экенин билип, бөбөктү Красноярскиге алып келишкен. Бир нече апта мурда дарыгерлер кызга операция жасап, калдын чеке жактагы бөлүгүн алышкан. Видеодо сүйлөп жаткан дарыгердин айтымында операциянын жыйынтыктары медиктер күткөндөн дагы жакшы болду. Наристе менен апасын жаңы жылдын алдында үйүнө жиберели дегенбиз. Бирок экөө андан дагы эрте 1 декабрда АКШга учканы турат. Бирок келерки жылдын январь айынын аягында кайра жолугабыз, деди дарыгер. Видеодон көрүнүп тургандай кыздын чекесиндеги операция жасалган бөлүгү кадимкидей аппак болуп калган. You're here in the clinic to take the bandage off. You're here in Krasnodar for 2 months already. And it's gonna be the first time I'm gonna see the results on her forehead. Hi. Мы рассчитывали на хорошие результаты, но то, что мы увидели, даже превосходит наши ожидания. Предполагалось, что мы сможем отпустить девочку с мамой домой на рождественские праздники, но фактически мы уже, так сказать, 1 декабря с ними попрощаемся и снова встретимся в конце января будущего года.